Алиярбек Абджалиев кайрадан кусары талкууга алынууда. Мурдагы бажычы экс-депутат Алиярбек Абджалиевдин байлыгы арбын. Кудасы Соки биликке келгенде бизнесин кеңейтип, баасы асман чапчыган жерлерге eelик кылып, бейишке чалкыгандай эле жашап жаткан. Кызыгы октябрь төңкөрүшүнөн кийин кирерге тешик таппай калып, акыры камалып, 20 миллион сом косуп чыкканы эсибизде. Эсептегичтердин баамында Алиярбек жаңы биликтегилерди алдап кеткени, кыңыр иштеринен оңой кутулганы талкууга алынып келет. Учурда кайра баштан окшутуу, жеген ичкендерди мамлекетке төктүрүү саясаты жиреп баратканда көз жазында калып калабы. Акыркы кездери ондогон, миллиондогон доллар байлар коррупцияга айыпталгандардан агылууда. Мындай шартта Алиярбек Абджалиевдин мурдагы кусканы майда эле ыпыр-сыпыр тура. Демек кезеги жакындай баштаганбы? Маалымат Булак, Араба KG. Башыбызды ийбейбиз. Джо Байден Владимир Путинге кайрылуу жасады. AQShnын президенти Джо Байден жылдык отчетун берип жатып, орус лидери Владимир Путинге кайрылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Анда Байден Вашингтон Киевге аскердик жардам көрсөтүүнү уланта берерин айтты. Эгерде бул жерде кимдир бирөө Путин Украинага токтойт деп ойлосо, мен ишенимдүү айтам, андай болбойт. Биз Украинаны колдоп, ага коргонуу үчүн керектүү куралдарды берсек, Украина Путинди токтото алат. Кептин бары ушунда. Менин президент Путинге карылуум жөнөкөй. Биз кетпейбиз, башыбызды ийбейбиз деген Байден. AQShnын президенти америкалык аскерлер Украинага согушка катышканын жана ал дагы ушундай саясатты карманууну көздөп жатканын баса белгиледи. Маалымат Булак, Спутник, Кыргызстан. Балли Айсул Тыныбекова Туркиядагы турнирде алтын утту. Балбан финалдык бетеште казакстандык Елена Кузнецова менен кармашып жеңишке жетти. Яшар Догубевх Эмре Аттойларак мелдеш Туркиянын Анталия шаарында өтүүдө. Ага Кыргызстандан 33 балбан барары маалымдалган. Кече Айпер Медет кызы аталган мелдеште алтын уткан. Ал эми Жуламан Шаршембек уулу намыска жарады. Балбан Туркиядагы Яшар Догу эл аралык турнирде жеңүүчү болду. Жуламан Шаршембеков 60 килограмм салмактагы казакстандык, туркиялык, өзбекстандык спортчуларды утуп, финалда ирандык балбанды жеңип алган. Ал эми Акжол Махмутовду жеңген турк балбаны чуу салды. Мушташ Туркиядагы эл аралык турнирде болду. Ал жака Кыргызстан. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Болду. Ал жака кыргызстандык спортчулар да барган. Үй ээси Юксел Сарычечек 1-8 финалда кыргызстандык Акжол Махмутовду жеңип алган. Түрк балбаны жарым финалда ирандык спортчу менен кармаш учурунда чабышып, тебишип кеткен. Эми алардын тагдыры белгисиз. Акжолдун каршылашы финалга чыкса, ал коло байгө үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алат. Маалымат Булак, Спутник, Кыргызстан. Ысык көлдө аялдын 45 баш малын алып качып кеткен жаран кармалды. Ысык көл облусунун тургуну алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, милицияга Ысык көл районунун тургуну аял киши арыз менен кайрылып, материалдык чыгым келтирген жаранга чара көрүүнү өтүнгөн. 2023 жылы жайында бейтаныш жаран арыз ээсинен 40 баш коюн, 3 баш уюн, 2 баш музоосун ишенин ичине кирип сатып берем деп алдап алып кеткен. Мындан сырткары арыз ээсинин ишенин ичине кирип жалпы суммасы 250 000 сом акча каражатын банктан насыяга алдыртып алдап кетип, ири өлчөмдөгү материалдык чыгым келтирген. Арыз Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгына катталып, кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Издөө иштеринин жүрүшүндө негизинде көрсөтүлгөн кылмыш иши боюнча эшектелип, Ички иштер министрлигинде уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары каттоодо турган Ысык көл районунун 1968-жылы туулган тургуну АА кармалган. Алдамчылыкка шектелген жаран Каракол шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Тергөө иштери уланып жатат. Маалымат Булак, репортер KG. Валентина Шевченко UFC реалити шоусунда устат болот. Кыргызстандык Валентина Шевченко UFC уюмунун The Ultimate Fighter аттуу шоусунда устат болуп дайындалды. Аталган шоудо мушкерлер 2 командага бөлүнүп, белгилүү машыктыраачулар менен чогуу жашап машыгат. Устаттардын бири Валентина болмокчу.
Жеңүүчүлөр UFC менен келишим түшсө, машыктыруучулары ал жакта беттеш өткөрөт. Шевченко дивизиондун жаңы чемпиону Алексей Грассо менен кармашат. Спортчу айымдар буга чейин 2 жолу беттешкен. Биринчисинде Валя жеңилсе, мушкерлер экинчисинде тең чыккан. Маалымат Булак, Спутник, Кыргызстан. Всем привет! Мы только что утвердили тренеров на 32-й сезон ТАФа, и ими станут чемпионка наилегчайшего дивизиона UFC Алекса Грассо и бывшая чемпионка Валентина Шевченко. Грассо стала первой чемпионкой из Мексики, одолев Шевченко, и их последний бой закончился ничьей. А до этих двух боев Валентина успешно защитила пояс 7 раз. Премьера шоу состоится 4 июня. Мне не нужно говорить, что это две сильнейшие девушки планеты, и сезон обещает быть интересным. Чолпон Атада тоого чыгып, жоголуп кеткен 4 бала табылды. Чолпон Ата шаарында тоого чыгып кетип, дайынсыз болуп жаткан 4 бала табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда 8 мартта Чолпон Ата шаарында тоого 4 бала чыгып, акыркы жолу саат 18:00 байланышка чыккан бойдон дайынсыз болуп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. 11 жаштагы 3 бала жана 16 жаштагы 1 баланы издөөдө жетөө кыйын аймак болгондуктан Ички иштер министрлигинин кызматкерлери көмөк көрсөтүү боюнча кайрылышкан. Издөө ишин жүргүзүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык-Көл райондук номер 31 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан авариялык куткаруу унаасы менен 3 куткаруучу, Ички иштер министрлигинен 4 кызматкер жана туугандарынан 3 адам тартылган. Натыйжада куткаруучулар тарабынан түнкү саат 12:10 жогорудагы 4 бала аман эсен табылып, ата-энелерине өткөрүлүп берилди. Маалымат Булак, репортер KJ. Приносим большую благодарность МЧС Джилдызбек и РОВД Айдар. Мы очень благодарны, что они среагировали очень быстро. И мы очень счастливы, что нашли наших детей. Спасибо вам большое огромное.